Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда. Ырайтып алалычы? Амансыңбы? Ачык асман. Амансыңбы? Жерене. Амансыңбы? Менин мектебим. Амансыңарбы, досторум? Мен силерди сагындым. Балдар, мен да силерди сагындым. Сабак өтүүгө даярбызбы? Келгиле анда. Аралыктан сабагыбызды баштадык. Кырдаалга жараша алтын эрежени эстеп алабыз. Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышып, тапшырмаларды убагында аткарабыз. Азыркы сабагыбыз сабатачуу сабагы. Балдар, биз өткөн сабакта А тамгасы жана ТБШ менен таанышканбыз. Алфавиттин баш тамгасы болгон А тамгасы эмнелерге окшош эсибизде барбы? Ал кандай ТБШ эле? А менен башталган сөздөрдү эстеп алалычы? Ай, анар, апа, калпак, кар, парта. Ыр эсиңерде барбы? Арипттердин башында А тамга келет ар дайым. А десең аста оозду ачып, аракеттенет таңдайың. Бүгүнкү жаңы тема созулма А ТБШ жана тамгасы. Сабактын максаты силер созулма А ТБШ жана тамгасы менен таанышасыңар. Созулма А ТБШ катышкан сөздөрдү табып, алар менен сүйлөм түзө аласыңар. Туура сүйлөөгө, өз оюңарды эркин айтууга тарбияланасыңар. Балдар, А ТБШын айтып көрөлүчү? А. Ал эми созулма А болсом, созулуп айтылат. Келгиле айтабыз. А. Созулма А эки тамга менен белгиленет. Бул басма түрү жана жазма түрү. Сүрөткө көңүл бөлөбүз. Эмнени көрүп турабыз? Жаан. Туура айтасыңар. Жаан сөзүндө созулма А тамгасы сөздүн ортосунда келди. Бул эмне? Туура айтасыңар. Саат. Айтып көрөлүчү? Саат. Саат сөзүндө да созулма А сөз ортосунда келди. Бул эмне? Ары. Азаматсыңар. Ары деген сөздө созулма А сөз башында эки муундан туруп атат. Булчу? Бул ара. Ара сөзүндө созулма А сөздүн акырында келди. Эки муундан турат. Булчу? Бул жаа. Жаа сөзүндө дагы созулма А сөздүн акырында бир эле муундан турду. Бул баатыр. Баатыр сөзүндө эки муундан турду. Созулма А биринчи муунда кезикти. Балдар, бул созулма А тамгасынын басма жана жазма түрлөрү. Келгиле балдар, окуу китебибизди алабыз. Китептин 26 бетиндеги сүрөттөрдү карайбыз. Сүрөттөрдү боеп, астындагы сызыктарын улантып сызабыз. Бул беттеги фигураларды аягына чейин сызып, ичин боейбуз. Саламатта калгыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.